Окуучулар арасындагы чоң сынуу чоң класстын балдардын өздөрүнүн кичүү окуучуларга жасаган ормон опузасы, ур тепкиси. Мындай көрүнүштүн аягы чырактай балдардын өмүрү менен кош айтуусуна алып келди. Бир айга жетип жетпеген убакытта Алмончоктой 3 жеткинчек каза болду. 21 январда Бишкектеги номер 72 мектептин дааратканасында сабалганы айтылган 8 класстын окуучусу 4 февралда ооруканада көз жумду. 22 январда кантта окуучулар мушташып бирөөсү алган жараатынан өзүнө келбей 25 январда ооруканада каза болду. 12 февраль Кара Суудагы номер 39 мектептин 9 жана 11 классынын окуучулары чатакташып 9 класста окуган өспүрүм каза тапты. 8 февраль Баткен шаарында 2008 жылы туулган 2 өспүрүм чырдашып, бири тең тушунун сол көкүрөгүнө ашкана бычагы менен сайып жибергенин, ал ооруканада экенин облустук милиция билдирди. Бул окуялар бооруна кысып бапестеп баккан ата-эненин гана эмес, бүтүндөй кыргыз коомчулугунун жүрөгүн оорутуп, селт эттирди. Анткени кандай мамлекет болбосун, анын келечеги эртеңи өсүп келе жаткан муундун колунда. Өлкөнүн келечектеги мындан аркы өнүгүүсү билимге каныккан, мээримге бөлөнүп өскөн балага көз каранды. Буга байланыштуу мектептердеги рекетчилик ошол билим уясынын же ата-эненин гана эмес, жалпы коомчулуктун көйгөйү. Мөлтүрөгөн балдардын өлүмү менен коштолгон окуялар боюнча мугалимдер, жетекчилер жоопкерчиликке тартылды. Чоң муштумун көрсөткөн балапан рекеттер кармалууда. Ооба, мунун баары мыйзам чегинде жооп берет. Жеткинчектер менен иштөөчү инспекторлордун штаты көбөйтүлүп, мектептерде өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кабинеттери түзүлөт. Чоң класстардын ур соккусун бала ата-энесине айтып келбейт, анткени эркек эмес деген шылдың сөзгө калгыс келбейт. Эгер ата-эне баласына баладай эмес, сырдаш, достой мамиле кылса, ал жүрөгүнүн түпкүрүндөгүнү айтат. Мугалимдер, соцпедагог өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор болсо, опузалоо, денеге залал келтирүүнүн аягы темир тор артына түшүү экенин окуучунун аң сезимине жеткендей жеткирүү керектиги айтылат. Ал эми коом мындай учурда эмне кылуу керек? Адистердин айтымында бала сырттан жана үйдөн көргөнүн жасайт. Демек өспүрүм үчүн үйдөгү тарбия жана сырттагы көрүнүш күзгү. Ошондуктан өлкөнүн ал тургай ар бирибиздин келечегибиз ушул муундун колунда экенин аңдап, ата-эне тарбия үй бүлөдөн башталаарын, коомчулук болсо менин маселем эмес деген кайдыгерликтен арылып, өзүн алып жүрүү маданиятын калыптандыруу керектигин жүрөгүнө түйүш керек. Ар бир адам артыбызда өсүп келе жаткан өспүрүмгө күзгү экенибизди унутпашыбыз керек.